Баткен облустун Кадамжай районунун Майдан айыл аймагында Исфайрам-1 чакан гидроэлектростанциясы президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылып, бүгүн пайдаланууга берилди. Кыргызстан боюнча клейка чыгаруучу завод ачылды, жана 40 завод жана ишканалар ачылды. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата өлкө боюнча өндүрүш, социалдык жана ирригация багытындагы 100 объект пайдаланууга берилди. Кымбаттуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр билгендей, биз экономикабызды индустриалдаштыруунун үстүндө иштеп жатабыз. Жаңы экономикалык саясатыбыз негизинен өндүрүштөрдү ачууга багытталат. Жаңы завод фабрикаларды куруу биз үчүн башкы максаттардын бири. Мына быйыл биз 100дөн ашуун өндүрүштүк ишканаларды ишке киргизебиз. Эсептеп чыксак, бул жалпысынан 2 миллиард доллардан ашуун инвестиция тартылыптыр. Ал эми бул ишканалардын ачылышы кеминде 19 000 жаңы жумуш орундарын түзөт. Акбура Групп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Исфайрам дарыясына курулган чакан ГЭСтин кубаттуулугу 4 мегаваттты түзөт. Курулуштун жалпы баасы 2,81 миллион АКШ долларын түзөт. Өзіңізде көргөндөй, бүгүнкү күн Баткен областынын Кадамжай районундагы чакан ГЭСтин ачылышында президенттин катышуусунда, онлайн катышуусунда ачылышы болду. Азыркы биздин чакан ГЭСибиз 2 этаптан турду. Өзү общий кубаттуулугу 4 мегаватт. Андан кийин азыркы учурда өзүңүздөр көрүп болгондой 2 мегаватты бүгүн старт алып ишке берилди. ГЭСке суу жеткирген каналдын узундугу 3,7 чакырым, туурасы 25 метр. Объекттин жалпы ээлеген аянты 9,25 гектарды ээлейт. Соң рахмат, Алла разы болсун. Ушул ГЭС кургандыга барлыгыбыз эл Кыргызстан боюнча кубанып турат. Анан бул жигиттерди биздин зардалыга өздөрү уәдесин берген, шуну бүстегилерден барабыз дешкен. Эми Кудай кааласа, Алла разы болсун, şu ballarda sizlerden yapar. Şundan gezdi kurduğu alışları жүгүрүктө жүрөбүз да кызым. Бул азыр замандын талабы. Биздин 30 жылдан бери уктап жаткан экономикабыз бүгүндөн баштап алдыга жылды десек, ушул иштер, мына ушул ГЭСтер, мини ГЭСтер Кудай кааласа элибизге, мамлекетибизге салымын кошот. Биз мындан жекешкелер ишкана ачсак болот. Элибизде мына көп ишканалар токтун басымдуулугу жетпей ошого туруп турат да, мына энди Кудайым жеткизип, мына Садыр Нуркожоевичтин көзөмөлү менен мындай убагында бүтүп калды. Биз муну пайдаланабыз, ишкерлер, мунун келечеги кең. Биз бул жерден сабак алып атабыз. ГЭСтин ишке берилиши менен 30га жакын жумуш орну түзөлөт. Ачуу аземине жеринен Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, Кадамжай районунун акими, инвесторлор жана ошондой эле жергиликтүү тургундар катышты. Биздин өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич айтканда, бул биринчиден энергетикалык коопсуздук, анан ошондой эле энергетикалык көз карандыкты камсыз кылуу. Экинчиден азыр мына бүгүнкү күндөн баштап азыр биздин электр тармагыбызга 1 мегаватт ашык электр энергияны берип жатат. Муну биз азыр 2 агрегаты бүтүп туруп, дагы резервдүү агрегаттары бүтөт. Биз ошону менен бир 4 мегаваттык электр энергия менен камсыз кылууну бүтүп жатабыз. 4 мегаватт бул энергетика тармагында мындайча айтканда бир Кадамжай районунун 30% болгон камсыздыгын камтыйт. Аймакта ГЭСтердин курулушу бир эле электр энергиясы эмес, суга суу маселесин чечүүдө да зор мааниге ээ. Учурда Баткен областында 5 чакан ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Гүлжан Ажматова, Муслимбек Ахмеджанов, Баткен облусу.